Бюросы мынакей 24 декабрь 2020 жыл 444.730 сом чогулду. Бул жерге деп чогулткан акча, Кудай буйруса 44.730 сом ашыкчасы менен чогулду. Ассаламу алейкум, рахматулла баракатух. 24 декабрь 2020 жыл. Биздин дүкөндү билбегендер болсо, мынакей биздин мындай дүкөн бар. Бул жерге берешен адамдар алып келет, муктаж адамдар алып кетет бул жерден. Көрүп алыңыздар. Абдан ыңгайлуу, канча адам кийим менен камсыз болуп турат азыркы учурда. Менин дагы айта турган отчетторум бар. Кудай буйруса мынакей 24 декабрь 2020 жыл 444.730 сом чогулду. Бул жерге деп чогулткан акча, Кудай буйруса 44.730 сом ашыкчасы менен чогулду. Кудай буйруса бул 400.000 бул жер участогуна чогултканбыз. Бул биринчи этап, Кудай буйруса. Эми Кудай буйруса экинчи этап, үчүнчү этап деп кетебиз иншаллах. Азыр проектке акча топтоп баштайбыз иншаллах. Проект бул Кудай буйруса ушу февралдын этегине чейин бүтүп калыш керек. Февралдын этегине чейин дагы иншаллах биздин бардык счеттор ачык болот. Ушу жака өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошо берсеңиздер болот. Андан кийин мен ыраазычылык билдирим келет ушул мекендештерибизге, Россиядагы, Кыргызстандагы ушул бизнесмендерге, ушул жөнөкөй адамдарга да ыраазычылык. Жөнөкөй адамдар үй бүлөсүнүн атынан да 5000 1000 сомдон, 2000 сомдон алып келип атышат. Садакаңыздарды Аллах кабыл кылсын. Мына Россияда да мекендештерибиз жөн калбастан мынакей Садовод базарынын жамааты, жана Москва шаарында иштеген мекендештерибиз, жердештерибиз өзлөрүнүн салымын кошуп турушат. 2000 жылкы балдар акча алып келип берип атат, 89 балдар акча алып келип берип атышат. Негизи бардыгы кайдыгер карабай өзүнүн салымын кошуп турушат. Бардыгыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Кудай буйруса дагы видеолорду чыгарып турабыз. Буйруса Бишкекке барабыз. Бул биринчи айдан баштап Бишкекке барып, ушу проект боюнча иншаллах чуркайбыз. Бардыгын Кудай буйруса көрсөтүп турабыз. Эмне иш болуп атат, эмне болуп атат. Кудай буйруса биздин экинчи этап башталды. Кудай буйруса ушул февралдын этеги проектти бүтүрүп, стройканы баштайбыз деген пландабыз. Аллах биздин тилеген тилек максатыбызга жеткирсин. Амин.